Туылған жердин топурагы алтын. Эзелки бир жоопкерчилик заманда эки адам узак жолго чалгынга аттанган экен. Аттанып чыгып жатышып, кайра кайтып келер бекенбиз? Эгер кайтып келсек, бул топурак кыйынчылык кезде жыттасак күч-кубат болор. А эгер тагдыр башка түшүп, көз жумар күн туш болсо, жазданып жатар жаздыгыбыз болор дешип, туылган жеринин топурагынан бир ууштап алар алыс жол жүрүшүп, аттары ыргайдай, өздөрү шыргыйдай болушуп, арып чарчашат. Душмандын катуу багыт жолунда адам көрбөгөн азаптарды көрүшөт. Бир кезде экөө душмандын чегине жетишип, тоорулдук чыгышат. Тоорулдук кылуу бул чалгындоо. Капыстан кезиккен черүү менен кармашууга да туура келет. Кармашта бири оор жарадар болуп, кайра кайтып келаткан жолдо көз жумат. Ошондо баягы айылдан чыкканда айткан сөзү эсине түшүп, көз жумаарда туылган жеримдин топурагын башыма жаздап көм, аны жазданып, жалгызсырабай жатайын деген экен шериги. Берки шериги анын айтканын аткарат. Аман калганы туылган жерине жалгыз кайтат. Жолдо азыгы жок. Арып чарчаганда ал дагы эсине түшүп, баягы жүз арчысына түйүп алган туылган жеринин бир ууш топурагын жыттап кубат алыптыр. Топурактын жытынан туылган айылынын буудайынын ак нанынын жыты келип, абасы менен суусунун кубаты кошо келип, кайраттанат. Ошол күч-кубаты жана кайраты менен ал элине аман эсен жеткен экен. Ошондон улам туылган жердин топурагы алтын деген сөз эл ичинде унутулбай айтылып келет экен.